Урматтуу кыргыз элем, ассаламу алейкум. Биринчи эле Жети область, Жети Дубан элине кайрылам. Айрыкча ушул жерде отурган элдерге кайрылам. Урматтуу элим, урматтуу бир туугандар, чынын айтканда мышык ыйлай турган жашоодо жашап атабыз. Силер келечекке кайдыгер караган болсоңор, силердин балдарыңар эртең бир мамлекетке кул болуп калбайт деп кимиңер кепилдик бересиңер? Же азыркы убакытта президентти жамандап жүргөн Мадумаров кепилдик береби? Тескерисинче Адаханга айтар элем, мени сотко берсин. Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Эмнеге деген кезде мен Адахандын сатып жиберген жерлерин айтып жүрөм. Мен өзүм Таластын тургуну катары Талас областында Көксай айылы жана Маймакта берип жиберген жерлер калппы кайын журттук казактарга. Мен ошолорго айтып койгонум үчүн, ууруларга каршы чыкканым үчүн мени Садыр Жапаровдун жалданма адамы деп айтат. Эч убакытта жалданма адам жүрөктөн жүрөккө жеткирип сүйлөбөйт. Мен дагы аздыр көптүр карапайым калкка үстүмдө парызымды, карызымды кутулайын деп ушул улуу жолго чыктым. Менин да атам кыргыз эл үчүн жерим деп элимди өтүп кеткен инсандардын бири. Ошон үчүн урматтуу элим, барыңарды ойгонууга чакырам. Силердин балдарыңар түрмөдө камалды. Мына менин бир тууган, атамдын бир тууган энеси түрмөдө камалды. Кайсы чиновниктин, кайсы байдын, кайсы атка минердин балдары камалды эле. Ким кумтөрдү кайтарды эле. Тескерисинче 30 жыл бери отуруп, унчукпай отурушкан ар бир президент келсе, алардын алдында кызмат кылышы берет. Ошого урматтуу элим, мен силерден суранам. Эмне үчүн бул партияны тандап алдым? Эбегей сакчалар сунуштагандар болду. Азыркы убакытта менин тааныштарым жана башкаларында башка партиялар менен барып атат. Бирок силердин араңардан чыккан адам силерге күйбөсө, тиги жактагы акча менен ойногон адамдар, баннер чыгарган адамдар, могу кепка чыгарган, жилет чыгарган адамдар силерге эч убакта күйбөйт. Ошого урматтуу элим, башка партияларды мен айтпайм тиги бу деп. Бирок ууру партияларды шайлабагыла. Жаш балдар бар, жаш партияларды колдогула. Жана ууру партияларга тикеңерден тике каршы турганга ар бир кыргызстандыкты, ар бир элимди чакырам. Урматтуу элим, тилекке каршы Жети Дубан, Жети область, Жети күн Кыдыр, Жетинин бири Кыдыр. Анткени мен бир жыл мурун чыккам. Мен эмне үчүн сүйлөбөй жүрдүм? Убагында жер үй алдыкени боюнча азыркы убакытта Адахан жанында бир секретары бар. Акча санап, ар кимге акча салып турган. Ошол секретары менин бир туугандарым Талас эли жер үй менен күрөшүп аткан кезде каякта жүрдү эле? Ал убакытта менин бир туугандарым атылып, ал убакытта ошол Атамбаевдин адамдары менин бир тууганымды камаган кезде, бирок тилекке каршы Атамбаевдин көрсөтмөсү менен, Атамбаевдин демилгеси менен жер үй Бажаевка, Бабановдун досуна өтүп кетти. Силердин тагдырыңардын бардыгын муну келген 5 президент талкалады. Эми силер ушул эле 5 президенттин азыркы убакытта бараткан партиялары бар. Ошолорго барып 1000 сом берсе келечегиңерди сатып